Өлкөбүздүн социалдык экономикалык, саясий жана курулуш тармагына ополтоодой салым кошкон көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Насириддин Исанов көзү тирүү болгондо быйыл 80 жашка толмок. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык улуу инсандын 80 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленүүдө. Насириддин Исанов жаш кезинен эле комсомолдук жана партиялык иштерге жигердүү катышкан. Өзгөчө 1980-жылдардан тарта саясий карьерасы улам өсүп отурган. Наскен кыргызды сүйгөн, кыргыз үчүн аракет кылган, кыргыз үчүн иштеген, күч кубатынын баарын, билиминин, тажрыйбасынын баарын ошол жаңы бутуна туруп келе жаткан мамлекетке жумшаган, ошол мамлекеттин келечегин көрө билген, анан эл алдында, журт алдында кадыр барган сайын өсүп бере жаткан кыргыз жетекчилеринин эң алдыңкыларынын бири Насириддин Исанов. Насириддин Исанов эгемендүү Кыргызстандын алгачкы премьер-министри катары өлкөбүздү жаңы жолго салууда бараандуу салым кошкон. Ал премьер-министр кызматына чейин курулуш министри жана Ысык Көл облусунун биринчи катчы кызматтарында ири долбоорлорду ишке ашырып, калктын калың катмарына мыкты жетекчи катары эсте калган. Шандусували веке бу эменди куруп аткан кез болчу. Бу биздин жаңы площадьчы, азыркы Ала Тоо площадь. Ошо эртең менен саат 8ден кечке түнкү саат биз кээде баягы съездге 1ден кече бюрого даярдап атканда 9-10га чейин кармалып калабыз да. Ошол убакта Обраш Сували веке чогуу кирип келатканын көрүп калар элек да. Насириддин Исановдун жетекчилиги астында өзгөчө стратегиялык курулуштар курулган. Атап айтканда, Бишкек шаарынын Борбордук Ала Тоо аянты, Ак үйү, Улуттук музейи, Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясы, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имараты, Манас аэропорту, Макмал алтын комбинаты, Кара-Балта килем комбинаты жана башка бир топ ири мекемелер курулган. Токмокко завод курдурду а киши. Италиядан абарынап келди. Ошентип биз гранит мына өзүбүздүн гранитибиз бар. Мунун баары ушул өзүбүздүн гранит ошол заводдон мына Насирдин мына турган бүт ошо Токмоктогу заводдун продукциясы. Мына ушунун баардыгы ошол жылдарда Насирдиндин курулуштун политикасы Насирдин колунда болуп калды. Ошондо Акаев президент Акаев Насирдин Исановдун талапкерлигин көрсөттү бизге. Анан көрсөткөн соң ошол жерде ушунчалык колдоду. Демек жапырт колдоп элдин баары кол чаап туруп 91-жылы премьер болуп калып атпайбы. Мына буну эмне үчүн себеби? Биринчиден жөнөкөйлүгү, адамгерчиликтүүлүгү. Мына эл менен иштегенде бул эл менен журулушуп кетчү экен да. Анан эч кандай бой көтөрбөгөндүгү. Кумтөр алтын кенин кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы үчүн иштетүүгө бел байлаган эки инсандын аты тарыхта калды. Алардын бири эгемен кыргыз мамлекетинин алгачкы премьер-министри Насириддин Исанов болсо, экинчиси өлкөнүн азыркы президенти Садыр Жапаров. Бул экөө тең Кумтөр үчүн акырына чейин күрөштү. Бул экөө тең Кумтөр үчүн адамчыдагыс оор тагдырга туш келди. Наскен башынан бул маселенин оор маселе экендигин, бул маселенин аркасында чоң чыр чатактар тура турганын көрө билген, акылман, экономиканы туура түшүнгөн инсандардын бири мына ушул Наскен болду. Мына Кумтөрдүн маселеси 30 жыл онтогон бойдон жакшы чечилбей, мына акыры 30 жылдын аягында мына Садыр Нуркожоевич келгенде бул маселе чечилип отурат. Эми мындан ары Кумтөр кен байлыгы толугу менен Кыргызстанга иштейт деген үмүт, тилек бар. Насириддин Исанов 1991-жылы 29 ноябрда Ташкөмүрдөгү кристалл заводуна барып, жол кырсыгына кабылып, окуя болгон жерде көз жумган. Бул окуядагы түшүнүксүз жана табышмактуу жагдайлар ушул күнгө чейин сыр бойдон калды. Насириддин Исановдун ысмы учурда Бишкек шаарынын чоң көчөлөрүнүн бирине Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетине ыйгарылган. Эркиндик бульварына эстелик орнотулган. Кичи мекени болгон Ноокат районунда Исановго арналган атайын музей ачылып, райондук эс алуу паркына анын айкели тургузулган.
Мамлекеттик ишмер Насирдин Исановдун 80 жылдык мааракесине арналып, Ош мамлекеттик университетинде Кыргызстандын эгемен жолундагы Исановдун ролу аталышында илимий практикалык конференция уюштурулду. Университеттин демилгеси менен жаңы ачылып аткан нанотехнология жана жасалма интеллект институтуна Насирдин Исановдун ысмы ыйгарылды. Жана Ош мамлекеттик университетинин башкы корпусунда Насирдин Исановдун айкели орнотулду. Албетте, мындай ачылыштар улуу инсан Насирдин Исановдун өмүр жолун келечек муунга жеткирүүгө багыт болуп, эң башкысы Ош мамлекеттик университетинен Исановдой мекенчил, жаратман кадрлардын өсүп чыгуусуна өбөлгө түзөт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан Ош мамлекеттик университетине өзгөчө макам берилип, өнүгүүнүн жаңы деңгээлге чыгуусуна даңгыр жол ачылды. Улуу миссияны ишке ашыруу максатында 2023-26 жылдарга туруктуу өнүгүү модели стратегиялык программасы кабыл алынып, Ошму 4-чү муундагы университетке айланууга багыт алды. Биздин Ош шаарында жайгашкан Ош мамлекеттик университетинде окуп, дүйнөдөгү бардык жогорку окуу жайларга барып окуп келгенге мүмкүнчүлүгүңөр бар. Эл аралык уюмдар тарабынан Кыргызстандагы университеттер арасында өткөрүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча Ошму 5 жыл катары менен генералдык рейтингде 1-орунду камсыздап келет. Ал эми ER Eurasian University Rankings 2022 эл аралык рейтингинин жыйынтыгы боюнча Ош мамлекеттик университети Евразия мейкиндигиндеги эң мыкты топ 3 университеттин катарына кирди. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк рейтингге кирүүнүн үстүндө комплекстүү аракеттер кызуу жүрүүдө. Ош мамлекеттик университетинин ишмердүүлүгү толугу менен санариптештирилген. Азыркы учурда дата борбордун кубаттуулугу 120 терабайтка кеңейтилип, Dell тибиндеги 6 сервер ийгиликтүү иштеп жатат. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасын алайык. Жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусу менен Ошмууда жаштар бизнес парк ачылды. 2022 жылдын июнь айынан бери 22 стартап долбоор инвесторлор тарабынан жактырылып, жалпы тартылган инвестициянын суммасы 10 миллион сомду түздү. Ош мамлекеттик университетинин базасында жаңы ачылган Насирдин Исанов атындагы нанотехнология жана жасалма интеллект институту келечекте заманбап усулдарды жайылткан прогрессивдүү илимий борборго айланат деген ишеним бар. Мына ошол багыттардын ичинен биздин өзүбүздүн турмушка, күндөлүк турмушка, шаарга, областка, Кыргызстанга биринчи иретте жардам бере турган багыттарды колго алып туруп ошолордун технологиясын берейин деген ниетибиз бар. Мен ойлойм, ушуларды ишке ашып коммерциализацияга чейин жете алсак, анда Ошмуга белгилүү бир кошумча каражаттарды тартуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп калабыз деген ойдомун. Эгемен өлкөбүздүн алгачкы премьер-министри, жаратма мамлекеттик ишмер Насирдин Исановдун ысмы Кыргыз элинин тарыхында алтын тамгалар менен жазылып кала берет.